Назарыңыздарда нарын жаңылыктар маалымат топтому студияда мен Жазгулу Субалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү берүүбүздөн учкай кеп. Президенттин тапшырмасы менен облус башчысынын эл менен болгон жолугушуусу бүгүн Ак-Тала районунда уланды. Айылдарга ушундай көйгөйлөрдү угуш үчүн жыйындарды өткөрүп жатканы абдан кубанычтуу болуп атабыз. Быйыл Таш Башат айылынын окуучулары жаңы мектепке кирүүлөрү пландалууда. Бул мектептин баягы ачылышын бардыгыбыз чыдамсыздык менен күтүп атабыз. 12 май медайымдардын эл аралык күнү, майрам ээлеринин учурдагы ишмердүүлүктөрү алдыдагы мүнөттө сөз болот. Медицина кызматкерлеринин айлык маянасынын көбөйүшү бул бизге чоң стимул болду десем болот. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун эл менен болгон жолугушуусу бүгүн Ак-Тала районунда уланды. Анда негизинен жол, сугат суу, бала бакча, таза суу, жайыт жолдорун калыбына келтирүү боюнча социалдык маанидеги маселелер айтылды. Алыскы аймактагы жолугушуудан кабарчыбыз айтып берет. Ак-Таланын Ала Буга айыл аймагы 4 айылдан турат. Чолок Кайын, Коңорчок, Жергетал, Коштөбө. Бул айылдар район борборунан 100 чакырымга чейин алыскы аймакта болгондуктан көйгөй аз эмес. Орчундуларына токтолсок, Коштөбө айылы таза суу менен толук камсыз болгон эмес. 4 айылда тең жаңы мектеп куруу башкы маселеси турат. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн бүгүнкү эл менен жолугушуусу мына ушул айылдан башталып, жалпы 13 айылдын элинин көйгөйүн укту. Чолок Кайын айылындагы 534 окуучу 50 жыл мурун курулган мектепте билим алышат. Эски билим уясында талаптагыдай такыр шарт жок. Дуалдарынан жарака кетип, кооптуу. Айылга жаңы мектеп 2015 жылы курулуп баштаганы менен али күнгө чейин аягына чыкпай келет. Жыйында бул мектеп жаңы окуу жылына чейин пайдаланууга берилери белгилүү болду. Ал үчүн Дуан башчысы тыкыр көзөмөл кылаарын айтты. Ошол кезде 1 класска кирген балдар азыр 11 класс болуп бүтүп кетүүдө да. Бул көйгөй бүгүнкү жыйында ошо 1-орунда турат деп ойлойм. Бул жыйын абдан маанилүү болуп атат айыл эл үчүн. Ушу урматтуу президентибиз айылдарга ушундай көйгөйлөрдү угуш үчүн жыйындарды өткөрүп жатканы абдан кубанычтуу болуп атабыз. Быйылкы жылы президентибиз бизге тапшырма койду. Жаңы курулуш баштабастан ошо мурдагы башталган объектилердин бардыгын быйыл эмдиги жылы 2 жылдын ичинде бүткөргүлө деп. Азыр акча каражатынан маселе болбойт. Кудай буйрса, көзөмөлгө алабыз бардык курулуштарды. Быйыл эмдиги жылы бардык башталган курулушту бүткөрүүгө болгон аракетти жумшайбыз. Ак-Талаада негизги турмуш тиричилиги малчылык, талаачылык менен болгондуктан ирригация тармагында суроо арвын болду. Райондо сугат суу көйгөйүн чечүү үчүн өткөн жылы 31 миллион сомдук иштер аткарылса, быйыл 38 миллион сомдон ашык жумуш жасаларын жыйында облустун суу чарба башкармалыгы билдирди. Ошол Ала Буга боюнча өзүңүздөр билесиздер, жаңы кирген проектлерден быйыл Кудай буйрса күздөн баштап Ала Буга каналы жалпы 32 километр реабилитация болот. Ошондой эле башкы сооружениясы менен кошо ремонттон өтөт да. Анан 32 километрдин ичинен мындан эскиси, анан жаңысы 9 километр кошулат. Андан бөлөк ремонттоо, бетондоо ошондой эле полотнону жаткырыш үчүн, бүт ушулар бетонный полотно жаткырыш үчүн. Мындайча айтканда мамлекет былтыр караганда 2 эсе акча көбүрөөк бөлдү да. Андан тышкары дагы айыл өкмөттөр билет, жергиликтүү администрация билет, быйыл ички каналдарды алып атабыз. Азыркы убакта буйрук чыкты, бирок сентябрдын этегинде ак пленка менен толук алынып бүтөт. Андан кийин күздөн баштап жергиликтүү ички каналдарды биздин мекемелер карап башташат. Ала Буга айыл аймагында социалдык объектилерди куруу, жайытка жана жайлоого барчу жолдорду оңдоо, Чолок Кайын айылында дарыкана ачып берүү сыяктуу көйгөйлөр айтылды. 3-чү маселе могу унаа, экзамен тапшыруу жана права алмаштыруу. Ушул тууралуу могу ушуну Ак-Тала районуна ачып койсоңуздар жакшы болот эле. Коштөөдөн Нарынга барып экзамен тапшырып өтпөй калып кайра келгениң эле өзү эле бир 3 миң сом акча болуп атат. Жол кирең эле. Убактың кетип атат. Эрте менен кетесиң, таксиң кетет, кечинде келет анын. Бул права эми күнүгө ала берчү нерсе эмес да. 2 күндүн биринде справка алып кел деп жиберчү жер эмес да. Баягы айдоочулук күбөлүктү эми почти кийин алмаштырып алсак өмүрүбүздө бир жолу алабыз да, баарыбыз теңчи. Ошондуктан ошол анализдерге да карап атса керек. Мен да карап көрөйүн анализдердин. Анан
жалпы муктаждык канча болуп атат, кишинин саны канча. Эгерде чын эле ошондой көп болуп аткан болсо, анда биз сунуш кылалы. Менде жерим бар, документи жок. Кийинки жолугушуу Кара Бүргөн айыл аймагында өттү. Акчий, Жаңы Тилек, Кара Бүргөн айылынын тургундары көпчүлүк жеке маселе менен кайрылышты. Турак жайга болгон жер тилкеси, пенсияга чыкчу документ иштерин жеңилдетүү боюнча айтылды. Башында биз кызыл красный зонага кирдик эле биздин айылыбыз. Азыр ошону красный зонадан чыгарыш үчүн атайын эмчечлер булардын катышуусу менен акимдин дагы өздөрүнүн маалыматтары бар. Азыр ошол жерге дамба, канал казылган да коргоо үчүн. Азыр ошол канал азыркы учурда коркунучтуу абалга келип калды да. Аны мындай турукташтыруу керек болуп атат да. Бул Жаңы Тилектеги жанагы канал боюнча маалыматыбыз бар. СПЛМге кирген жок, СПЛМге кирген 4 объект бар Актала районунда. Муну кошумча кылып сунуштадык. Азыркы бүгүнкү могу жыйындын негизинде дагы протоколду кылып дагы сунуштайбыз. СПЛМдин техникасы келатат. Бүгүнкү күндө нарында, ушу майдын аяк жагында Актала районунда. Бул не дамба? Бул канал селатводный. Тоодон түшкөн сел сууларын Аны тазалап эле коюш керек. Аны тазалап жанагы айтып аткан жеп аткан жерлерин бекемдеп беребиз. Жергиликтүү мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлердин калкты тейлөөсүндөгү мамиле дагы сынга алынды. Мен кечээ да айттым, жалпы жетекчилерге, өзгөчө тейлөө мекемесинин жетекчилерине, кызматкерлериңерге бүт эскертип айтып койгула. Мындай жарандарды жакшы мамиле менен кабыл алып, мамлекеттик муниципалдык кызматкердин этикасын сактоо менен түшүндүрүп, жөнөкөй тил менен мындай кыласыз, тиндей кыласыз деп, тиге бар, буга бар деп канча кишини убара кылып атасыздар да. Бүт мекеме кызматкерлериңер чогултуп, жыйын кылып, эскертип айтып койгула. Эгерде мындай элдин андай талабына чыдабаса, анда иштебей эле койсун. Мамлекет ошон үчүн айлык төлөп берип атат. Ошону эскертип айтып койгула. Значит, сизге барган эмес, кызматкерлериңиз туура эмес маалымат беришкен да. Эл менен болгон жолугушуу район борбору Баятов айылында уланды. Аймакта суга суу тартыштыгын жоюу үчүн жасалып жаткан иштерди тездетүү жана жол куруу иштеринин сапатын көзөмөлдөп берүү өтүнүч айтылды. Жалпы эл муктаждыгын чечүү көйгөйлөрдөн сырткары жеке маселе менен кайрылгандар да арбын болду. Алардын ичинен үйүнүн жанында май куюучу станция иштеп жатканын айтып, маселесин чечип берүүнү өтүндү. Май жыттап, мына канча жыл болду май жыттап келет агыз. Заправка? Заправка. Жана Девунун маңдайындагы биринчи актамда жашайм өзүм. Мын жанымда бир 20 метрдей заправка бар. 20 метрдей турат. Үйгө чейин жыттанат эмеси. Бензиндин жыты. Аны ушуга колман келбейт, эмне кылып каяка барып, каяка кайрылганын билбейм. Аны ушу жыйынга атайын келгемде ушу. Айлыкмөткө кайрылып көрдүңүзбү, көрүнүк? Жок, кайрылган жокмун. Заправканы жаптырып коюш оңой. Эртең жаап коебуз. Анан эртең мындай альтернативдүү заправкабыз барбы, жокпу? Актала районуна бир кезде суранып жүрүп заправка ачканбыз. Көчөнүн этегинде заправка турат, иштебейт. Кереги жок десеңер, азыр барып жаптырып коебуз, эгер туура келбесе. Ошол жагындагы бир карайлы, бир ойлонуп туруп. Ар бир кайрылууга жооп айтылып, тийиштүү мекемелерге, күч органдарына болгон кайрылууларга жеринен арыз алууга шарт түзүлдү. Кийинки жолугушуу 14 майда Ат башы районунун тургундары менен уланат. Нооруз Аблаев, Дастан Талантов, Нарын жаңылыктары. Быйыл күз айы менен Актала райондук Нурак Абдрахманов атындагы балдар музыкалык мектебинин окуучулары жаңы имаратта билимдерин улантышат. Ал эми 1960 жылы курулган эски мектеп авариялык абалга кептелип, 2025 жылы жаңы билим уясын куруу пландалган. Ага республикалык бюджеттен 95 миллион сом бөлүнүп, учурда биринчи кабаттын пайдубалы тургузулду. Билим уянын курулуш иштеринен Алина Асанкулова кабар алган. Гүлнара Исаева аталган билим уясында 30 жылдан бери эмгектенет. Шарты жок, талапка жооп бербеген тар мектепте окутуу, чыгармачылыкка бир топ тоскоолдук жаратып, ишти артка тартып келген. Ушу мектебибиз аябай эски, чын эле мына моореке классыбыздагы тамчагып, аябай талапка жооп бербейт. Класстарыбыз кичинекей, окуучуларыбыз батпайт, мугалимдерибиз мындай кошумча конкурстарга такыр даярдана албайбыз. Ошо жаган-жаганы барып могу жерден там чакканда ошо пластиктерин да алдырып салып, ушундай класстарда отуруп сабак өтүп атабыз ошо бүгүнкү күндө. Ошол
анан кийин класс болуп буюрса мектебибиз жаңырап атат, жаңырган мектеп буюрса жакшы конкурстарга даярданып, жакшы сабак өтөбүз деген ойдобуз. Күтүп атабыз, Кудай буйрса. Ийри сумманы түзгөн жаңы курулуш мамлекет казынасынан каржыланып, жумуш былтыркы жылы башталган. Аталган имарат 250 орунга ылайыкталып, учурда жер төлөөсү менен биринчи кабаты бүткөрүлүп калды. Бул азыр 250 окууга чейин ылайыкталган подвал менен 3 этаж имарат болот буюрса. Анан 25-жылы башталды эле, быйыл сентябрь негизи 100 миллионго жарыяланган, анан 95 миллионго утуп алган. Мектебибиз жаңырып бүтүп калса аябай жакшы болот эле. Мына айлыктарыбыз да буюрса жогорулап атат. Президентибизге да чоң рахмат, ушу мугалимдерге, маданият кызматкерлерине, жалпы кызматкерлерге көңүл бөлүп аябай. Бул да аябай чоң стимул да биз үчүн. Азыркы тапта курулуш иштеринде 30дан ашуун курулушчу иштеп, быйылкы жылга бүткөрүү аракетин көрүлүүдө. Учурда азыр бир 30-40% бүтүп калды жумуштун. Плитага жагылдап калдык. Баягы буюрса жакында плитасын жапсак, кладка иштери башталат. Ошол бул эме подвал менен 3 этаж, азыр ошо биринчи этаж подвалын бүтүрүп, биринчи этажына чыгып баратабыз. Баягы буюрса, күзгө чейин бүтүрүп тапшырабыз деп атабыз. Мындан сырткары райондо жалпы 18 мектеп, 22 бала бакча бар. Акыркы жылдары аймактагы айрым билим берүү мекемелеринин жаңы имараттары курулуп, кээ бирлери оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Алина Асанкулова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Ушундай эле ири курулуш Нарын районунун Ташбашат айылында да жүрүүдө. Бул курулуш Дүрбөлөң Мамбет уулу атындагы жалпы билим берүү орто мектеби. 2 кабаттан турган имарат өткөн жылы башталып, быйыл бүткөрүү аракеттери көрүлүүдө. Элеттеги курулуш иштеринен кийинки материал. Нарын районунун Ташбашат айылындагы Мамбет уулу Дүрбөлөң атындагы мектептин жаңы имараты курулууда. Элеттик окуучулар учурда авариялык абалдагы имаратта билим алышууда. Алардын толук кандуу билим алуусуна имараттын тардыгы менен тийиштүү шарттардын жоктугу эмгек жамаат үчүн бир топ ыңгайсыздыктарды жаратып келүүдө. Ушул мектептин баягы ачылышын бардыгыбыз чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Курулушта күндөн күнгө өзгөрүү болуп, жылыш болгон сайын элибизде, окуучуларыбызда, мугалимдерибизде аябай кубанычтуу баягы маанайыбыз бар. Баарыңыздарга ошо рахмат айтабыз. Мамлекетибизге рахмат. Ушул мектебибиздин ачылышы бүтсө, дагы жакшы ийгиликтер болот деп айтмакчыбыз. Курулуш өткөн жылдын май айында башталган. Жаз алды менен жумуш жанданып, иш кызуу. 2 кабаттан турган имарат 225 окуучуга ылайыкталып салынууда. Ири курулуш иштери Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып, жалпы сметалык наркы 162 миллион сомду түзөт. Мында курулушчулар күз айларына бүткөрүү аракетин көргөнү менен кум шагылдын тартыштыгы ишти кечеңдетиши мүмкүн экендигин белгилешет. Бүгүнкү күндө 30% выполнение кылдык жумушту. Данный момент азыр бул жерде 23 курулушчу иштеп жатат. Инертный материал боюнча бул аябай негизи эле Нарын өрөөнүндө өтө проблема экен да. Биз былтыр Нарындан кум ала албай болгон инертный материалдын ушу кумду биз балыкчыдан тартканга туура келди. Азыр курулуш Нарында жакшы баштала электигине байланыштуу билбейм. Күнүнө бирден машина кум берип атышат да. Көбүрөөк берсе жакшы болот эле негизи. Мектеп курулушу менен катар Кайыңды айылында 50 орундуу бала бакчанын жаңы курулушу башталды. Акыркы 10 жылдан бери элеттик жеткинчектер жеке менчик турак үйдө тарбияланып келишет. Мындан улам жаңы имарат куруу зарылдыгы жаралып, жаңы имаратка болгон муктаждык чечилүүдө. Бул Кайыңды айылында ушу дээрлик акыркы 10 жылдан бери бала бакча жок же бала бакча кылалы помещение жок. Анан жеке менчик турак үйдө бүгүнкү күндө 40 чукул бала тарбияланып жатат, биринчи, экинчи группасы менен. Фундаменттин ордулары казылып, ограждениялары тозулуп, иш башталды. Таза суусу киргизгенге кастырып койгонбуз. Бүгүнкү күндө иш буюрса, могу иш күнү башталса, кызуу иш башталат деген үмүттөбүз да. Дүрбөлөң Мамбет уулу атындагы жалпы билим берүү орто мектебинде учурда 298 окуучу билим алып, 39 мугалим эмгектенүүдө. Ал эми Кайыңды келечек бала бакчасында учурда 50гө жакын бала тарбияланып жатат. Жазгул Усубалиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. 12 май медайымдардын эл аралык күнү. Алардын бейтаптардын саламаттыгы үчүн кам көрүп дарылоодо ролу чоң. Учурда Нарын облусунун аймактык ооруканаларында 1500дөн ашык мед кызматкерлер эмгектенүүдө. Ден соолук сакчылыгында турган айымдардын майрамдык маанайынан кийинки материал.
Бул Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын ара төрөлгөн балдар бөлүмү. Мында өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөшүп жаткан наристелер жатат. Аталган бөлүмдө бала менен эненин саламаттыгынын сак болуусу үчүн дарыгерлерден сырткары 20 медайым эмгектенет. Бала ыйлаган чакты жакшы тойгуздуң да, э? Аталган жай Жылдыз Сүйүнованын экинчи үйү десек болот. 40 жылдан ашуун убактысын эне баланын саламаттыгына арнаган. Бөлүмдө наристелерди дарылоо абдан кыйын. Анткени ара төрөлгөн наристелерге өзгөчө кам көрүп, саламаттыгына тыкыр көзөмөлдөө керек. Ыңыркай балдар эмес, чоң адамдардын да венасын таап, дары куюш негизи оор эле жумуш. Ал эми биздин ыңыркайлардыкы өзгөчө ара төрөлгөн балдардын веналарына дары куюп, венасына кириш өтө кыйын, оор. Ошону биздин кыздарыбыз биз ошо кенедей балдардын ипичке болгон венасына кирип, ошону менен бүтү антибиотиктин баарын ошо через вена кетиребиз. Жакшы окуп калыпсызбы? Жакшы. Укугуңузду куя берейинби? Ал эми Бактыгүл Иманакунова Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын неврология бөлүмүндө 30 жылдан бери иштейт. Кесипкөйлүк, жоопкерчилик жана ыкчамдыкты талап кылган медайымдарды жакында көбөйгөн эмгек акы өзгөчө шыктандырганын айтат. Буга чейин 30 000 сом маян алса, азыр бул сумма 2 эсе жогорулаган. Акыркы жылы ушу медицина тармагына жакшы көңүл берилип, медицина кызматкерлеринин айлык маянасынын көбөйүшү бул бизге чоң стимул болду десем болот. Бизге чоң ушул ишеним да болду биздин кесибибизге аркалай тургангач. Ар бир халатчанга бул чоң дем берди, чоң шык берди десем болот да. Анан ошо акыркы биздин ошо президентибиз Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Ошо медицина тармагына көп көңүл буруп, биздин медицина кызматкерлерине ушундай колдоо көрсөтүп атканына чоң ыраазычылык билдирем. Быйыл жалпы медицина кызматкерлеринин эмгек акылары 100%га көбөйдү. Бул камкордук бийик толуу аймакта эмгектенген өмүр сакчылары үчүн чоң дем болду дешет. Президентибиз Садыр Жапаровго рахматыбызды жалпы эле айтып кетебиз. Айлыгыбыз жакшы 100% көбөйдү. Эл эч качан оорубасын, ооруканага бир гана алдын алуу үчүн гана кайрылышсын. Учурда Нарын облусунун аймактык ооруканасында 1,5 миңден ашуун медайым кызмат көрсөтөт. Бейтапты аяктырууга жумшалган милдеттердин 80% аларга жүктөлгөн. Баа бердим. Дарыгерлерибизге ушундай шартта иштеп атканда бийик толуу аймакта ушул эле биздин медайымдарыбыз, мырзаларыбыз эчтекесине карабастан ушул ишин толук аткарганга аракетине абдан чоң баа бердим. Чындап эле. Себеби баягы иш аракетинен дагы дарыгердин айткан назначенияларын, дарылоо ыкмаларын так аткаруусуна өтө чоң баа бердим. Кесиптик күнгө карата атайын майрамдык маанай уюштурулуп, кесип ээлери үчүн концерттик программа тартууланды. Жыпара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Чакан айылда өсүп чоңоюп, спорттун бокс түрүнөн ийгилик жараткан жаш каарман Саламаткары Бакунова. Элеттик жаш спортчу жеңишке жетүүнүн сыры машыктыруучунун тапшырмасын так аткаруу жана талыкпаган эмгек деп эсептейт. Анын ийгиликке карай кадамдары жана чоң максаттары тууралуу кийинки баянда. Багеттин сынывка. Кел чай ичип албайсыңбы кызым? Спорттун бокс түрү менен машыккан Саламаткары Бакунова машыгуу залына чейинки 2 чакырым жолду жөө басып өтөт. Өлкө желеген бийик көтөрүүнү кыялданган жаш спортчу кандай болгон күндө дагы машыгууларын таштабасын айтат. Үй бүлөм аябай колдойт боксту. Эми эне болгондон кийин апа баары бир аяйт экен, апа баары буттатат экен. Бирок азыр уже көнүп деле калды. Башында каршы болуп кызсын депчи. Атам болсо ошо өзү бокска кызыккандан, өзү боксташып жүргөндүктөн аябай жакшы колдоосун көрсөттү. Кыска убакыттын ичинде чоң ийгиликке жетишкеним үчүн абдан сүйүндүм. Андан кийин дагы ушундай Кыргызстандын кубогу, Кыргызстандын чемпионаты утуп жүрдүм. Азияга жолдомо алдым. Азияга жолдомо алганда аябай сүйүндүм. Үйдөгүлөрүм болсо ошол Азияга кетчү каражатты тап беришти. Бул тайпада 17 бала машыкса, алардын ичинде кыздардан жалгыз Саламат. Ал жеңиштин кубанычынан да ата-андашынан жеңилип калуу ызасы оор экенин айтты. Эң биринчи өзүң чын дилиң менен биринчи берилип иштешиң керек. Ошондо гана жеңишке жете аласың. Ошо эң негизги дисциплина. Ошол жеңишке жетүүнүн ортосунда ар кандай оор болот, ар кандай жаралдар болот.
ошолорду жеңе билишиң керек. Эң негизги биринчи өзүңдү өзүң жеңишиң керек. Ошондой нерселерден коркпой, өзүңө өзүң ишенип, айланаңдагы бир туугандарың болобу, ата энелериң болобу, ошолордун үмүтүн актайм деген ой менен жүрсөң эле баары жетесиң. Утулуп калгандан кийин эми мекениңе кайтуу аябай обиднандай болот экен, ошондой болот экен. Элеттеги эски имаратта жайгашкан чакан залда толук кандуу машыгууга ыңгайлуу шарттар дээрлик жокко эсе, бирок ага карабастан спортко кызыккан жаштардын саны тескерисинче күн санап өсүп келет. Биздин бокстук залыбыздын шарттарына карасак, эми бизге баардыгы тең эле бирдей. Чечинүүчү же болбосо жуунуучу жайларыбыз жок. Ага карабай эле биздин айылдагы балдардын бул спортко болгон кызыгуулары зор. Кызыгуунун далили болуп ушу биздин Карбакунова саламат болуп эсептелет. Анткени ушул кичинекей айылдан болсо дагы кышыбы, жайыбы, жаан болобу, шамал болобу ушул айылга келип, балдар келип машыгып, залга келип ушул көптөгөн ийгиликтерге жетишти деп эсептейбиз. Кыска аралыкта Азия чемпионатына катышууга жетишкен жаш спортчу келечекте өлкө желеген дүйнө деңгээлинде желбиретип, Кыргызстандын намысын коргоосу келет. Бул үчүн албетте талбаган аракет менен эмгек талап кылынат. Гүлбөбө Жанышбекова, Дастан Талантов, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат топтому соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.